Ардыктуу көрөрмандарыбыз, арабаңыздар. Бүгүнкү берүүбүздү кыздары кыйын кыргыздын деген сөз менен баштагым келип турат. Себеби эл аралык аренада спорт, билим жана маданият тармагында кыргыздын желегин желбиретип, өзүнүн гана атын эмес, өлкөнүн атын чыгарып жүргөн дагы жаштарыбыз, кыздарыбыз бар. Дал ошол тизмектен орун алган биздин кино тармагында дагы дүйнөлүк платформаларга чыга турган, ошондой эле Түркиядагы сериалдарда роль жаратып келе жаткан айымыбыз бар. Бүгүн биздин коногубуз. Түрк сериалдарынын сүйүүчүлөрү бул айымды сөзсүз түрдө жакшы тааныйт. Театр жана кино актрисасы, каскадер, ошондой эле Кыргыз-Түрк Манас университетибиздин бүтүрүүчүсү Изабелла Музурбаева бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Баарыңызга саламатсыздарбы? Кош болдук. Көргөнүңүзгө аябай кубанычтабыз. Кирип эле жаркылдап эле кирип келдиңиз. Мен абдан кубанычтамын. Биринчиден бул өзүмдүн университетиме келгениме, Кыргызстанга келгениме, ошентип фестивалга да чакырып калышты спикер катары. Өзүмдүн ошо чыгармачылык жолум жөнүндө айтып берүү максатында ошентип сиздин студияга да келип калдым. Көзүңүздү ачсаңыз эле биздин студияда. Абдан сонун. Биздин программа менен тааныштырып өтөлүбү? Автопортрет бул өзүңүздүн бейнеңизди жалпы журтка тааныштырып өтөбүз. Бул бейнени болсо биз коомго белгилүү адамдардын өз оозунан угабыз. Дал ошол сиз дагы элге өзүңүздүн бейнеңизди тааныштыруу максатында чакырып алдык. Анан алгачкы сөзүбүз дал ушундай болот. Балалык чагыңыздан баштайлы. Изабелла кайсы жактан кулуну, кайсы жактан жарык дүйнөгө келген, балалык чагындагы кыялдар, балалык чагыңыз тууралуу кеп баштайлы. Мен Талас облусунда, Манас районунда жарык дүйнөгө келген. Бирок 3 жашымда Бишкекке көчүп келип, апамдар менен, ата-энем менен Бишкекте чоңойгом. Номер 10 орто мектебинде окугам. Кичинекей кезимде негизи бичи болгум келчү, пилот болгум келчү, адвокат болгум келчү, бир мезгилде доктор болгум келди, аябай дизайнер болгум келди. Ошентип анан негизи мен дагы алып баруучулукка кызыкчумун. Манаска тапшырам деп тилектенгем. Манаска келип тапшырганда биринчи турдан балым жетпей калды. Радио ТВга. Анан монтип экинчи этаждан түшүп келатсам эле актерлук чеберчилик деп туруптур. Басып барып карасам, ошол жакта Аманбек Жапаров деген агайым, кызым сен кайсы факультетке тапшыргың келип атат деди. Анан болсо радио ТВга тапшырайын деп келгем десем, жүрчү деп анан кабинетине алып барып, өзү актерлук чеберчилик жөнүндө айтып баштады. Сен бул тармак менен кетсең, алпарчу да боло аласың, бичи да, ырчы да боло аласың. Түркүн ролдор жаратып, ар кайсы кесипти дагы жандандыра аласың деп ошентип кызыктырды. Анан мындай оюнда жок эле үйгө барып айтсам, апамдар дагы таңем айтып калды, мен дагы жаш кезимде актриса болгум келчү деп. Мен ал убакытка чейин негизи актерлук кесип катары көргөн эмесмин. Ошондон келе эле ошо даярданып, бир күнүн ичинде тамсил, ыр, монолог даярдап, анан эң жогорку балл менен актерлук чеберчиликке өтүп кеткем. Анан эгер жакпаса, кайрадан тапшырам деген ой менен жүргөм. Бирок ошол казырлык даярдоо курсунда бизди театрларга алып барды, ар кандай мастер-класстар агайлар менен, пантомима, танцы, ошо ар кайсы сабактарды өтүп аттык. Ошентип бул меники экенин ошондо билдим. Анан ошого мурун кичинекей кезимден кыялданып жүргөн кесиптерди ошо актерлук чеберчиликте жандандырып боло турганын дагы билдим. Ошондон баштап анан ушул меники экен деп сүйүп, баалап, өзүмдүн үстүмөн иштеп, окуп, ошентип келдим. Демек, сиз кичинекей кезиңизде актриса болом деп кааланган эмессиз? Эми болчу, бирок ошо ал убактарда кесип катары көбүбүз эле саамачу эмеспиз. Кийинчерээк ошол ойго келдим. Бул кесипте жүргөндө мен ар кайсы кесиптин ээси боло алат экенмин. Ошондон кийин эле докторду ойнодум, королеваны ойнодум, спортчуну ойнодум, ар тараптуу ашпозчуну да ойнодум. Анан абдан кызыктуу. Негизи мен өзүм кичинекей кезимден бул спортту дагы баскетбол, волейбол, мектептин президенти, отличницасы, алып баруучулар, активистка, тигил жака, бул жака мындай бир нерсе мага көпкө чейин ошол жерде кармалып калсам, кызыгы кетип баштачы да. Бийге дагы барчымын. Анан бул кесипте ар күн жаңы нерселерди үйрөнөсүң. Жаңы нерселерди үйрөнүп, ошонусу менен мага кызык болду окшойт. Сонда ушул кесипте, мисалы, актриса болуп калдыңыз, анан каскадерлуктагы бул өзүнчө бир кесип катары кирип калат да. Анткени бул нерсе көп эле актер, актрисанын колунан келе бербейт.
дал ушул жака кантип аралашып калдыңыз? Ошондон сөз баягы кеп козгосоңуз. Каскадерлук жака негизи агайым ошо Аманбек Жапаров агайым жаңы келгенибизде эле башка агайлар эжелер дагы айтышчу, актер бул жөн гана актердук чеберчиликтин эси эмес, актер деген баардык нерсени билиш керек, бийлегенди да, ырдаганды дагы, спорт жагынан да көп ар тараптуу өнүккөнгө аракет кылгыла деп бизге ошентип өздөрүнүн насааттарын айтып бизди мындай кандай десем, ошондой нерсеге умтулууга дешчү да. Анткени азыркы дүйнөдө ар нерсе өзгөрүп, өнүгүп жаткан мезгилде силер өзүңөрдү ошо сата билиш үчүн, жаңы нерселер жарата билиш үчүн көп нерсени үйрөнгүлө дечи. Андан кийин мен ошо Анталияда 3-курста мебель алмашуу программасы менен барып, ошол жактан трекинг деген сабакка катышып калгам. Трекинг бул паркурдун бир түрү, бирок деген залда секирип ушундай сыяктуу нерселер жасайсың. Анан меники негизи ошо шпагат ушуларды жакшылыгым үчүн ал жактан да мени бир агай көрүп калып эле келбейсиң менин сабагыма, мындай эле кел катыш деп, анан барып катышып баштагам. Ошентип стористериме Инстаграмга киргизе баштагам. Ошол учурда Адилет Акматов деген каскадер дүйнөлүк деңгээлде чыгып, ошо дүйнөлүк фильмдерге тартылып жүргөн каскадер агай стористеримени көрүп эле ошентип анан Кыргызстанга келгенде кел чогуу иштешели деп калды. Анан Кыргызстанга келгенден кийин эле жолугуп, ошол мени машыктыра баштады. Ар кандай ошо ригинг деп коет, жип менен секирүүлөрдү, башка трюктарды өйрөтө баштады. Мен негизи ошо буну үйрөнгөнүм себеби экшн актриса катары да өзүмдү тартуулагым келчү. Ар кандай мушташтарда ценбой деген сабагыбыз бар болчу. Ал жактан да ошо секирип, кубиктерди коюп үстүнөн секиргендерди үйрөнүп, өзүм эле кызыга берчүм да, какой-то бир адреналин алчумун. Андан кийин ошо агай менен иштешип баштап, анан эң биринчи дублер каскадер катары проектим Замбетиде Замбиханын дублировать эткем. Ошондо экинчи этаждан айнектен ыргыткан сахнасы, мушташ сахнасы бар болчу. Анан ошентип жүрүп эле Турцияга барганда, Турциядан ошо сарафанное радио деп коет, ошо агайымдын тааныштары чакырып, ошентип проекттерге иштей баштагам. Дал ошол каскадерлукта сиздер башка актерлордон айырмаланып, мындай ошол элди таң калтыра турган процесстерге өз күчүңүздөр менен барасыздар да. Мисалы, ошол процессти өзүңүздөр ишке ашырасыздар. Ошол учурда баягы жаракат алып калган учурлар болду беле? Негизи эле коркууну кантип жеңесиз ошол каскадерлукта? Ошол жөнүндө айтып өтсөңүзчү. Жаракат алган учурум бул меники 2-курста болгон. 2-курстан да каскадерлукка келе элек учурум болчу. Ошондо женщина бир проект жасап атып, женщина кошканын ролу деп ошого иштеп атып, секирип тепкенди үйрөнүп атып, скорость, ылдамдыкты аябай күчтөтүп атып, анан тиземди жаракат алгам. Ал азыркы учурга чейин ооруп келет. Бирок андан кийин негизи докторлор да болду, спорт менен метпе, болбойт сага деп ошентип айтышкан. Бирок ошого сезимдер, адреналин, ошого коркуп жатсаң дагы, кылгандан кийинки кандайдыр бир өзүңдү жеңүү, өзүңдүн коркунучтарын жеңүү, бул башкача бир сезимдерди алып келет окшойт да, ошого ошентип жасап келем. Негизинен Турциядан дагы абдан корктум, анткени башка өлкөдөсүң. Ал жактан деген ошо биринчи проекттин биринчи эледен кийин Netflixте мушташуу, андан кийин столдун үстүнөн жыгылуу болчу. Аны эми жасап жүргөнүм үчүн анчалык корккон жокмун, бирок лестницадан жыгылуу сценаларым бар да, ушундай сцена бар бизде. Келип бере аласың деп чалып меткенде мен Адилет агайга чалчумун биринчи очереден. Агай кандайды ойлойсуз, мен жасай аламмы дечим. Анткени анын командасы менен иштеп көнүп калганмын, аларга ишенимин өзүмө негизи каскадерлордун ошо жандагы адамдарга ишенүүсү көбүрөөк болот да. Анткени жаныңда адамдардан сенин дагы ошо полностью коопсуздугуң ошолордон көз каранды. Ошон үчүн Адилет агайга чалчым, кандайды ойлойсуң, мен жасай аламын десем, сен өзүң кандайды ойлойсуң, жасай аласыңбы дейт. Анан жок агай, мен сурап атпайбы. Жок, негизи вроде жасалчу да элем, бирок жасап көргөн эмесмин десем, агай ачы. Менде эгер бүт баарын жасап атканыңды детально элестетип көр,
эгер ошол моментте жасап жатсаң, анда жасай аласың. Главное, могу жериңди, бул жериңди сакта, кылып атканда кичинекей темп менен, жай темп менен өзүң жасап көр, кайра көр, денең көнсүн, анан чогулган убактарыңды туура эсепте деп анан ошентип менчи да. Мен жасайын деп сахнага кирейин деп атканда кадимкидей мындай коркунуч болот да, өзүңдү мындай болуп калсачы, тиң болуп калсачы, мындай болсочу деп ошол моментте сен өзүңдүн мээңдеги ичиңдеки субличность деп коет го, өзүңдүн мээңдин ичиндеки адамдар менен сүйлөшкөнгө үйрөнөсүң, дактык коет сен менен анан эмес, коркууларың менен иштөөнү, алар менен монтип отуруп сүйлөшкөнгө үйрөнөсүң. Мен жасайм, сен коркуп атасың, бирок мен жасашым керек. Жасагандан кийин мындай болот деп, анан жасагандан кийин кандайдыр бир башкача энергия келет, анан бүт жашооңдогу бүт коркунучтар, бүт нерселерди дагы жеңип кете алчудай болуп сезилет да. Ошол үчүн балким жакшы көрөм бул тармакты. Ошо. Да, ошол каскадер темасын улай эле, да ошол өзүңүз корккон жана жаратууда аябай оор болгон сахна кайсы болду эле каскадерлук боюнча? Мен үчүн кышында, январь аягы февральда айында сууга секирүү болгон, муздак сууга, деңизге секирүү. Сахна болчу, вапур, кыргызчасы эле. Кандай дейсиз? Вапур, теплоход. Эме катырыңыз, кеме деп койсок. Кеме деп койго. Ошого чуркап баратып, жетишпей калып, жетишим керек болчу. Бир актрисаны дублировать эткем, жетишим керек. Сумкаларым, кийимдерим бар. Жетишим керек, ошол сууга түшүп, андан кийин жетишпей калам да, сууга түшүп кетем. Ошол сахна болчу. Ал жерде негизинен эмнеден биринчи коркконум бул нервтериме суук тийгизе аламбы деп корктум. Сахнага негизинен бир сахна келип мондай сахнабыз бар дегенде ичимдеки сезимдерди укканга аракет кылам. Ичимде бир мындай болот деген нерсе болсо барам. Ичимде мындай какой-то бир кандай десем, кереги жок мындай деген нерсе да болот. Биринчи интуиция деп коет го, биринчи сөз. Ошол нерсени укканга аракет кылам. Ошол учурда ошол сахнага макул болдум. Бирок макул болгондон кийин ар кайсы историялар бар, ар кайсы нелер бар. Ошо нервтериме суук тийгизгенден сахнага кирердин астынан корктум да. Нервтериме суук тийгизе алышы мүмкүн да. Мен деген биринчи очередь актрисамын. Эмнеге муну жасап атам деген сыяктуу өзүмдө ичимде кайра эле ошол талкуулар жүрүп баштады. Бирок ошол мезгилде биздин ошо актерлук чеберчиликте үйрөткөн техникалар бар. Ысып, өзүңдү ысытып, өзүңдү ошол нерсеге настраивать этип, суу муздаган эмес деп, то есть өзүң менен иштеп, анан мээ деген негизи кайсы багытка нук берсең ошондой кетчү нерсе, анан суу муздаган эмес, суу ысык эле деп, өзүмдү ушинтип неттим. Анан кийин секирдим, айттым, бир жолу эле жасайм дедим. Бир жолу жасаганда камераңарды тура кылгыла, бир дубль эле болот, андан кийин секирбейм деп айттым. Анткени экинчиге уже макулдугум, ичимдеки макулдугум жок болду да. Анан бир жолу эле кылам дедим. Анан алар өзүнчө суу даярдап коюшту, мен үшүп калбасын деп чыккандан кийин. Анан өзүмдү даярдап бүт баарын туура жасадым. Алар мага спасательный кругту ыргытышты, неткенден кийин. Анан кийин сууга түшкөндө суу мага жыпжылуу болду. Анткени мен да даярдаганым үчүн сууну өзүмдө мустак сууга даярдаган, деңизге түшкөндөн кийин деңиз жылуу болду. Анан чыккандан кийин алар даярдаган ысык суу мага наоборот мустак сезилди да. Анан экинчи дагы дубль калып атат режиссер, экинчи дубль кылалы дегенде мен жок дедим. Акчаны дагы көбөйтүп беребиз дегенде жок дедим. Уже анткени өзүмдүн ошо коркуумду да жеңдим, өзүмдүн адреналинимди дагы алдым. Андан тышкары кереги да жок болчу экен да. Ошондон корктум. Андан тышкары лестницадан ошо жыгылган мезгилинде да корккондорум болгон. Бирок эң коркконум ошол болуптур. Суук тийип калбасын депчи. Да ошол студент кезиңизде же окууну бүткөндөн кийинби айтор биздин кыргыз тасмаларында дагы роль жаратып калыптырсыз, эпизоддордо. Анан дагы ошол ролдор жөнүндө айтып өтүп, кантип барып калгансыз, алгачкы жараткан ролуңуз кайсы болду? Анан дагы ошол ролдордон кийин Түркияга сапар тарталы. Макул. Ролдорду кинолордо жараткан, Напарник 2де жараткан, эпизоддук Кыял кештер, Бир күн түн. Аларды кастинг аркылуу эле бардым.
кастинг аркылуу бардым. Негизинен кыргыз фильмдерге мени көп кастингтерге барганда кыргыздарга окшош эмес деп, ал учурда негизи кыргыз фильмдер азыраак тартылып аткан учур азыркыга байланыштуу. Анан мага ачыгын эле айтыштым, сен деген өң түзүң башкача болуп турбайбы деп, анан көбүнчөсүн ошо орусча сүйлөгөн иностранкалардын ролунда чакырышчу да. Анан өзүм бүтөрү менен, Манас Түрк университетинин бүтөрү менен Орус драма театры, Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрга иштей баштагам. Ошол учурда пандемия болуп калып, көп спектакль жарата алган жокмун, бирок Юбилей деген спектакльде Елизавета экинчини ойнодум. Андан тышкары творческая студия 705 деген бар. Ал жакта Девки спектаклибиз менен Чагылдак Замирбеков койгон спектакльде ошол жакта ойноттум. Ошондон кийин эле мындай пандемия учурунда баарыбыз эле мындай туруп калган учурубуз, бир нерсе жетишпей жаткан учур болуп, анан негизинен мурун оюм бар болчу, мен Түркияда улантсамбы деп, карьерамды деп. Анан өзүмдүн өлкөмдө башка улуттун кызын ойноп аткандан кийин анда көбүрөөк чоңураак деңизге барып сүзөйүн дедим да. Андан кийин негизинен көп эле агайлар, көп эжелер, жакындарым айтып калышчу, дүйнөлүк деңгээлге чыкчу кызсың сен, бул жакта талантыңды кетирбей, мындай башка жактарга да аракет кыл деп айтып жүрүшчү да. Анан ошо. Түркияга барат тургандан мурун дал ошол айтып калбадыңызбы, кастингтерде кыргызга окшобойсуң деп айтып калышчу деп. Сиздин ата энеңиз дал ошол кыргыз эле улутунанбы же ал жакта бир сыр барбы? Ата энем, чоң атам орус болгон. Талас облусунда, анан дүйнөлүк согуш учурунда кыргыздар багып алышкан. Кыргыз болуп чоңойгон, өзү орусча билчү эмес, кыргыз болуп, кыргызбыз деп, атамдар да ошентип чоңойткон. Апам кыргыз, атамдар деле кыргыз, мындай. Каныбызда орус бар болгон эле болбосо ошо. Жакшы. Сурообузга жооп алдык, эми болсо дал ошол Түркияга сапар тарталы. Кантип ошол жака кетип калдыңыз? Баягы сапарыңыз кандай болуп калды? Чакыруу алдыңызбы же өзүңүз барып ошол жакта кастингтерге катышып калдыңызбы? Пандемиядан кийин ошо айткандай эле кетем деп, эгер болбой калды дегенсиз. Болбой калды деген эми азырынча мен болдум да. Эгер азыр мен кетип аракет кылбасам, кийин өкүнүп калам дедим. Барып кылып көрүп өкүнгөн жакшы, өмүр бою өкүнгөнгө караганда депчи. Меники ошол нерсе дайыма болот да. Жасап көрүп туруп өкүнгөн жакшы, жасабай коюп өмүр бою мынтип жасасам болмок эле, жаш кезимде тиңип жасасам болмок эле деп өкүнүп жүргөнгө караганда, азыр жасайын, болбосо болбоду, болсо болот деп мындай аракет кылам да ошол нерсе. Анан ошол учурда барып көрүшүм керек дедим. Барып көрүшүм керек. Эч кандай тааныш жок, эч кандай проекттерге чакыруу жок болчу. Мени Кыргызстанда турганда Кыргызстанга өзүм жаңы чыгып, жаңы билдирип, өзүм жөнүндө эпизодторго эле качып келатсам, мен Түркияда ким күтөт? Түркияда эч ким деле күтчү эмес, эч ким деле неметкен эмес. Бирок ошо курбу кызым ал да Манас университетин бүткөн. Ал окуп жүрчү, Түркия бурслары менен. Анан ошол болсо айтып калды, кел деди. Келсең кел жаныма деп, анан ошого барып, анан сурай баштадым, эмне кылсам болот, кандай кылсам болот деп. Анан ал жакта ошо массовкаларга барсаң болот деп айтып калышты. Негизинен ал жакта жашаган кыргыздар көбүнчөсү массовкага барып тартылып калгандар көп эле бар. Именно тарыхый сериалдарга. Андан кийин мен ошол агентствого барып, анан агентствону көрдүм, ошо индустриянын ичинен негизи көрүп баштайын, кандай эмне кылат экенин карайын, изилдейин деп, анан массовкаларга катышып баштадым. Массовкага ошо бир неделе мындай баргандан кийин эле, бир неделеден кийин, бир аптадан кийин ошо агайымдын каскадер тааныштары өздөрү чыгып баштады. Анткени ал жакта каскадер кыздар аз болчу. Анан мен да өң түзүм түрктүү кыздардын окшош болгонуна байланыштуу, аларды дублировать эткенде мындай окшоштук жактар болгон үчүн оңоюраак деп, анан Netflixке чакырышты. Бир аптадан кийин Netflixте ойнодум, ошо дублировать этип. Андан кийин ошол каскадерлор аркылуу эле менеджер, агент менен иштеше баштадым. Ошол учурларда эпизоддордо тартылып аттым мындай. Ошо массовкага алып барган агентство аркылуу эпизоддорго чакырышты. Андан кийин ичинен көргөндөн кийин ал жакта агент менен гана иштешүү, менеджер менен гана иштешишиң керек экен. Массовка или агентство, башка агентстволор аркылуу сен баары алдыга чыга албайт экенсиң, өзүм өз көзүм менен көрүп, андан кийин
өзүмдүн дагы ошого театрда дагы иштегеним, биякта дагы тартылып кеткендерим, каскадерлук кесибим, окчулугум бар, аттын үстүнө минген, би жагынан ошол жагым менен анан менеджер ошолорумду көрүп, тилим баары бир эми биз деген Кыргызстанда чоңойбуз, анан мен түрк кыздарына окшош болсом деле баары сүйлөй баштаганда акцентим болот, анан ошого карабастан башка данныйларым, башка күчтүү жактарым да болгон үчүн менеджер иштешели деди. Иштешели дегенден кийин эле Россияга театралдык окуу жайга бир айга өзүмдүн квалификациямды жогорулатуу боюнча кетип, ал жактан дагы театрларда ойноп калдым. Анан келгенден кийин портфолио, актерский визиткалар жасап, анан биринчи келген эле проектте видео пробует деп коет. Ошондон өтүп калып, анан кийин Шахане Хаятым сериалында ойноп калдым да. Бул сиз тартылган сериалдардын эң биринчиси. Ооба, мындай роль жаратып, көбүрөөк роль жаратып, бир сезон боюнча ойногон, ар бир серияда болуп саналат да. Ошондогу ролуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Рохо каарманы, ал жердеги ролум эмигрант. Бардык эле көп эле актерлор башка өлкөгө барганда ошондон баштайт болуш керек. Эмигрант негизинен ошол башкы каарман кичинекей кезинде дагы ошо үй жумушчу болуп иштеп жүрүп анан ошондой деңгээлге жеткен. Ошонун үйүндө ар кандай кыйынчылыктарды өтүп, андан кийин ошо бай болуп, атактуу болгон. Ошонун үйүндө иштеп аткан Рохо каарманы болуп эсептелинет. Ал жерде менин ошо ролум түз сүйлөгөн, түз жүргөн, бардыгын мындай так жасаган, андан кийин мындай интригалардан алыс болгон сыяктуу, балдарын дагы мындай коргоп турган бир каарман жараттым. Ошол жерде бир сериясында мындай нерсе болду, келип мени ошо метет да, сен мага мондай жардам бер деп, анын враг душманы келип мага метет, мен сага мындай деп, мени шантажировать этет, сен сестренкаңдын паспорту менде деп шантажировать этет. Ошол моментте мындай эл деген сени кандай кабыл алып калса, көрсө, ошондой кабыл алып калат. Андан кийин мен үчүн ал ролдогу мындай ойлончу нерсе бул болду да, мени ошо сценаристтер жаман көрсөтпөсө экен деп, чанткени мен башка улуттун каарманын ойноп жатам, бирок деген ошол менен чогуу ошол жакта иштеп жүргөн кыздарды, эжелерди дагы жаман көрүп башташат депчи. Бул үйүндө ошондой, булар деген ошондой болот деп, мындай бир каарман үчүн жаман атка конбосун деп, анан өзүм дагы болушунча мындай оюн бергенде дагы мындай интригага мындай мээлерге кирбеген, алдабаган бир катуураак бир каарманды жаратканга аракет кылдым да. Анткени бул мен эле түшүндүрбөйт. Бул деген башка өлкөлөрдөн, Россия болобу, Казакстан болобу, Кыргызстан болобу келип ошол жакта иммигрант болуп иштеп жүргөн адамдарды билгизет деп, ошондой кандайдыр бир өзүмө жоопкерчилик алдым окшойт да. Бир сериясын ошентип мени шантажировать этет да, андан кийин мен макул болом. Ошол серияда баардыгы комментарийге Рохо сен кантип жашашыңтиң, сен антпешиң керек болчу, Рохо биз сага ишенгенбиз деп ошентип аябай жазышты. Андан кийин сериясында мен барып ошо өзүм иштеп жаткан ошо башкы каарманга барып айтып берип туруп, мени шантажировать этет. Анан экөөбүз план жасаптырбыз. План жасап эметкенден анан ошондон кийин кайра Рохо, вот сен ушундай болчусуң да, сага ошо ишенгенбиз да, молодец, барып айтканыңа тигини алдаптырсыңар деп, анан эл дагы ошентип көрүп алып аябай ишеништи да. Дагы ушул өзүңүздү камерадан көрүп атканда, тартылып бүткөндөн кийин, элге жарыялангандан кийин өзүңүздү көрүп атканда кандай сезимдер болот? Башка бир адамды көрүп аткан эле. Башка бир адам, мен эмес, башка бир адам. Андан кийин ошол жерден дагы могу жерде монтойносо болот экен деген сыяктуу бир анализдөө жүрөт. Мен өзүмдү тартылгандан кийин чыгарым менен көрбөйм. Бир канча убакыт берем өтүшүнө. Анткени чыгарым менен көрсөм, баары бир ар бир адамда бар болуш керек, өзүнүн үнүндү диктофондон уккандан кичине меметет, өзүңдү сүрөттөө мен мындай
баары бир жакпайсың да өзүңө. Анан ошон үчүн өзүмө бир убакыт берем. Анан көргөндөн кийин дагы мен экеним сезбейм. Мен ойногон экен, мындай өзүмдүн проекттеримди карап эле анан мен болчумун беле деген сыяктуу өзүмө суроолор келип. Таптыры чочун адам болуп кетет экен да, Балким ооба. Анан конечно мен могул жерде монтсем болмой экен, могул жерде мындай кылыш керек экен, могул жерде мындай эмоциялар керек болчу экен деп баары бир анализдөө жүрөт. Дал ушул колуңузга сценарий келгенде, же болбосо сизге роль сунуштаганда тандайсызбы, же болбосо баягы катар менен тартылып кете бересизби карьера үчүн деп? Тандайм. Мисалы үчүн кандай ролдордон баш тартасыз? Мисалы үчүн мен уже эмигранттын ролун ойнодум, үй жумушчунун. Кайра ошондой сценарий келсе мен менеджериме да айттым. Анткени бул штамп деп коет, клеймо деп коет. Мен ошону айттым ачыгын эле. Болду, мындай нерсени албайлы. Анткени көп режиссерлор ошондой көрүп калып эле кайра эле ошондой ролго чакырып беришет да. Кайталанган ролдордон баш тартам. Бири-бирине окшош болуп, анткени штамп болушун каалабайм. Ал эми дал ушул келечекте кандай роль жараткыңыз келет? Келечекте Жанна Дарк, мисалы үчүн бир каарман катары. Андан кийин Адилет Ахматовдун фильми болот, негизи тизерин тартканбыз 2020-жылы. Акылбирис жөнүндө. Акылбирстин ролу. Ошогуну абдан мындай башкача иштегим келет, башкача бир каарман катары көрөм ошол проектти. Ошону жараткым келет. Азыркы 5 жылга караганда мындай пландар боюнча. Анан башка комедия аябай кызыктырат. Бирок комедия дегенде мындай күчтүү комедия, чыныгы комедия да. Ошо. Сон дал ушул Түркиянын кино индустриясында иштөө сиз үчүн канчалык деңгээлде оор болду? Анткени бул жакта баары бир чочун мамлекет болот эмеспи? Бул жак башка, анан чет өлкөдө роль жаратуу, негизи эле ошол жакта өзүңүздүн кызматыңызды жүргүзүү, ишиңизди алып баруу канчалык деңгээлде кыйынчылыкка турду? Же болбосо сиз баягы Манаста окуганыңыз үчүн ал нерселер жеңил болдубу? Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Негизинен эл менен тил табышуу, мындай коммуникация жагынан Манас мага көп жардамы тийиптир. Ал жагынан оңой эле болду десем болот. Кайсыл жагынан? Документация жагынан бир аз түркчө бир аз кыйналдым десем болот. Анан жаңы барып ошо иштеп баштаганда, жаңы барып ошол жакта өзүмдүн карьерамды уланта баштаганда, азыркы учурга чейин деле башка мына өзүмдүн жумушум да бар да. Жумушта да иштейм, анткени проект ар дайым болбойт. Проекттер бирде болот, бирде жок болот. Ошого байланыштуу өзүмдүн жашоомду сүрдүрүш үчүн жумушум дагы бар. Жумушум дагы өзүмдүн профессияма байланыштуу видео рекламаларды жасоо болуп эсептелинет. Ошол менен бирге алып кетиш бир аз кыйыныраак. Андан кийин актёрдук чеберчилик боюнча кыйын болгон нерсе бул башка тилде ойноо. Анткени актер деген бир эле убакытта актёрдук сценаңды ойлоносуң, партнерыңды ойлоносуң, эмоцияларыңды контролировать этишиң керек. Ошол эле моментте мизансцена кандай болот, ошону контролировать этишиң керек. Анткени актер негизи бир моментте көп нерсени мондай контролдун алдына алат да өзүнүнчү. Бүт ошол моментке мага үстүнө башка тилде ойноо кошулду. Башка тилде ойногондо сен ойлонгонуң орусча, Кыргызстанда чоңойдуң, тигини ойлонуп атасың, муну контролго алганга аракет кылып атасың. Ошол эле убакта түркчө туура сүйлөп, мындай эмоцияны берген нерсе бир аз кыйыныраак болду. Мындай башкача нерсе, то есть сенин жоопкерчилигиң дагы да башка нерсе кошулат экен да. Дал ушул нерсени баягы келиштирип да окуп эмеспи? Түрк тилинде баягы өнүктүрүү үчүн кандай аракеттерди кылдыңыз? Дал ошол нерсени баягы ойлоп калбадыңызбы, айтып калбадыңызбы?
бардык нерсени контролдун алдын алыш керек, же болбосо башкара билиш керек депчи. Кандайдыр бир көнүгүүлөрдү балким ойлоп таптыңыз, же болбосо иштеп чыктыңыз деген сыяктуу. Түркчөнү мындай жаттаганда текст боюнча жаттап, андан кийин тааныштарыма барып, алар менен аркылуу иштешип, андан кийин өзүм да отуруп, мындай репетицияны көбүрөөк кылам. Репетиция убактым көбүрөөк болуп атты. Ошол эле учурда актёрдук жагымды дагы ал мындай берилип кеткенде, сахнага берилип кеткенде бир кандайдыр бир сөздөрүм унутулуп калган учурлар болуп атты. Кайрадан тартып аткан учурлар болуп атты. Ошол убакта өзүмө өзүм сен бул нерсеге, бул нормалдуу бир нерсе, сен башка өлкөдөн келдиң деп мындай башында аябай өзүм жаман болоттум. Мен деген актрисамын да, эмнеге мен мынтышым керек, мен мындай ката кетире албайм, мен деген бул жерде мынтпешим керек деп өзүм аябай катуу мамиле жасап аттым. Андан кийин ошо өзүмдү түшүнүүгө аракет кылдым деп ойлосом, айтсам болот. Түшүнүп, андан кийин мындай бапестеп нормально, жакшы баардыгы болот, акырындык менен болот деп ошондой сүйлөшүүлөргө алып келдим да өзүм. Ошол тартылуу учурунда өзүңүздүн импровизацияңызды кошуп койгон учурлар болобу? Көп болот. Бирок ал нерсе режиссерго да байланыштуу болду. Мисалы, акыркы фильмибизде Умамиде ал жерде режиссер ачыгын эле айтты, ал деген бир пландуу проект, театр менен кинону айкалыштырылган. 1 саат 50 мүнөт боюнча камера токтобостон ойнойсуң. То есть ага деген 22 күн репетиция кылдык, атайын барып ашпазчылар жөнүндө фильм, атайын барып тураганды үйрөттү бизге, тамак жасаганды, кооздогонду үйрөтүштү. Ресторанда өтүп аткан окуя болгондон кийин барып ошондой подготовка өттүк. Андан кийин сахнага баштаганда режиссер өзү эле айтты, импровизацияга ачык болгула. Негизи отбор этабында, актерлор тандоо этабында бизге аябай көп этапты өттүк. Баардыгыбыз мондай командадан жакшы чогулуш керек болду, анткени бир план менен тартылгандыгы үчүн бизге айтып атты да, бир пландуу болот, театр менен байланыштуу болот. Силер ошого даяр болушуңар керек, эмоционально, физически даяр болушуңар керек. Ошону кыла аласыңар, умтула аласыңар деп бизди сурап атты. Меники театралдык өзүмдүн тажрыйбам болгон үчүн мен оңой эле болду. Андан баардыгыбыз ошо актерлор менен тил табышып, андан ошол учурда көп импровизацияларды жасап аттык да. Мисалы, мен барып эле айттым, менде могу жерде орусча текст келип атат, сөгүнгөн нерсе келип атат деп режиссерго барып айтсам, жаса деди, жаса, жемсе келип атса жаса деди. Анан Кудай берди деп эле жасап аттык, баардык импровизациялар кылып. Бул жаңылышпаган болбосом Диснейдеги ролуңуз, э? Ооба. Дал ошол жакта сиз Түркияга белгилүү, Түркияга эмес, дүйнөгө белгилүү актер менен иш алып баргансыз. Дал ошол жерде ошол актер менен иштешүү кандай экен, андан сырткары дал ошол жерде өзүңүздүн баягы түрк кызынын ролун аткардыңызбы, же болбосо анда дагы чет өлкөлүк кыздын ролун аткардыңызбы? Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Ал жерде дүйнөгө таанымал Бурак Дениз актер менен, анан Өйкү Караел башкы каармандар. Алар менен иштешүү абдан кызык болду. Негизинен мен өзүм түрк сериалдарын көрбөйм, түрк актерлорун эле тааныйм. Бурак Дениздин эле проектин көргөн эмесмин. Анан барып иштешип баштаганда сериалдарда ошол жерде таанышам, актерлор менен иштешип аткан учурда таанышам да. Мындай өзүмдүн көз алдымда мындай актер экен, мындайга таанымал, бул да ойноптур мындай деп, мындай андай нерсем жок да. Анан барганда профессионал катары эле иштешип баштадык да. Ошондо импровизациялар көп болду Бурак Дениз менен. Негизи командабыз аябай жакшы актерлор чогулуп, ойноп да жаттык, көбүнчө мындай проекттен кийин, кинодон кийин эле репетициялардан кийин баарыбыз чогулуп обсуждение кылып аттык. Азыркы учурга чейин жазышып, группаларыбыз бар, чогулуп турабыз. Мындай аябай сплочённый деп коет да, ошондой иштештик. Бири-бирибизди көргөндө аябай сүйүнөбүз. Мындай проект негизи Disney Plus-тын проекти, Cargo Seven Pictures Production Studio тартты. Абдан жакшы бизге условиялар түзүп берди десем болот. Ал жерде менин ролум Өзбекстандык кыз Берна Ташкенова деген.
Берна Ташкенова дегендин ролун жараттым. Менин ошо бир репетиция күнү кыргыз кепкам бар, көрсөңүздөр керек. Ооба, ошону көрүп эле дароо. Кыргыздын кепкасы деп биздин баягы орнаменттер түшүрүлгөн. Ошону бир күнү эле репетицияга ысык болчу, анан кепкам кийип эле чачым байлап эле эметкем, анан ошондон кийин режиссер көрүп калып эле, сенин кепкаң могу нерсең сага мындай шоктук берет экен, ушуну калтырабыз деди да. Анан мен болсо ошол моменттен эле агай, давайте меме кыргызстандык кылып өзгөртпөйлү текстти дедим. Анан сүйлөшүп көрүп эле, жок, меме сценарист макул болбогон окшойт, өзбекстандык деп на реальных событиях десем болот да, может быть. Ошо Өзбекстанда эле калат деп калган. Мен болсо агай шапкамдын деген орнаменттер Кыргызстанга байланыштуу да, анан кыргыз деп муну билгендер айтышат да, ошон кыргызстандыкты өзгөртө салалычы деп ошонсум деген. Жок, эми Кыргызстанга барып келип, анан ошол жактан алган сыяктуу болуп ойно деп койду да. Андан кийин ошол жакта актерлордун бардыгы ал жактан сурайт да, текст бар, Өзбекстандан болом деген бир текст бар, анан көбү өзбекстандык деп ойлоп башташты да. Анан мен болсо, мен кыргызстандыкмын, мен кыргызмын деп аябай ызаланып, баарына Кыргызстанды баардын оңдо ошентип чыгып, анан проект бүтүп аткан күнү шапка деп коет, куттуктоо ошол күнү деген баардыгына, баардык актерлорго, анан кийин режиссер жардамчыларына Чыңгыз Айтматовдун китептерин алып, ал жерге дүйнөнү Чыңгыз Айтматов багындырган калем менен деп ошентип жазып, түркчөдөн кийин сиздерге Кыргызстандык Изабелла Музурбаевадан белек деп ар бирөөнө белекке бердим. Анткени мен үчүн ошо абдан маанилүү болчу. Кыргызстан деп оюнда калышы, элдин эсинде калуу маанилүү болду да, аябай. Анан баарын ошентип китеп бердим. Кыргызстандык деп эстеп жүрүшөт чыгар. Эң сонун дал ушул эле жерден Netflixке өтөлү. Биз кимден качып жатабыз апа долбоорунда. Ооба. Иштеген баягы оюн ойногон экенсиз. Ошол долбоор жөнүндө айтып өтсөңүз. Ал долбоор дал ушул долбоордон кызыктураакпы же андан дагы жакшыбы деген сыяктуу? Диснейдегиден. Жок, Дисней деген кызыктуураак эмес, анткени ал жакта каскадердук. Ал жакта мен ошо баргандан кийин эле биринчи проектим болду, каскадердук. Баргандан кийинки биринчи проектим болгонуна байланыштуу абдан ошол учурда мага кызык болду. Netflix тартып аткан, үйдө дублировать этет турбаймынбы деп кызык болду. Ал жерде ошо мушташу көзүңө менен калем менен урат, ошол сахна бар. Анан түрткөндө столдун үстүнө менен куурок жасап жерге түшкөн сахналар бар болчу. Экинчи этаждан качып түшкөн сахна бар болчу кызы менен. Негизинен адреналин, мындай ошо кызыккан, коркууну жеңүү же болбосо жаңы барганыма байланыштуу, жаңы нерсе болгонуна байланыштуу кызыктуу болду. Бирок мен өзүмдү азыр актриса катары биринчи очередь, биринчи кезекте актриса катары тартуулайм. Ошол үчүн Умами албетте кызыктуураак. Умамиде негизинен эле бул дүйнө жүзүндө 4-5 эле фильм бар, бир план менен тартылган, бир кадр менен тартылган. Бул Турцияда ошо эң биринчилерден болду. Ошон үчүн бардык ошо кино тармагында мындай ажиотаж жаратты. Кантип 1 саат 50 мүнөттө силер тарттыңар, кандай болду? Бир дагы стоп жок. Бир дагы бир дубль менен эле кетет. Бир дубль менен башынан баштайт, ошо менен и бир да ошибка кетире албайсың. Камерага карай албайсың. Ал жерде массовка дагы ошончолук иштеп берди. Анткени массовканын дагы камера кайсы жака баратканы, кандай болот атканы маанилүү болду да. И ошол жерде мисалы үчүн режиссердун жардамчылары официанттын костюмдарын кийип, кадрда көрүнүп калбайлы эле бир жерибиз көрүнүп калса дагы официанттын бир нерсеси болсун деп, мындай ошентип иштешип жүрүштү да. Эки учур болду. Бирисинде 50 минутада актрисанын микрофонунун эмеси түгөнүп калды. Батарейкасы түгөнүп калды. Элестеткиле, биз жарымысынан жетип ойноп бүткөндөн кийин стоп деди. Не oldu түгөнүп калды. Ошонун бардыгы мусорго кетти. Мисалы үчүн тартылган. Экинчисинде тартып өтүп азан окунуп калды. Азан окуганда ал кадрда болбош керек болчу, уже жетишпей баратканбыз, күн чыгып бараткан. Ал тартканыбыз дагы материал дагы колдонулган. Анан кайра нөлдөн баштадыңыздар, Кайра нөлдөн башталдык. 3-4 күн ичинде эки жолдон тартып өттүк. Ошонун эң жакшысын тандайбыз дешти да. Ага чейин даярдандык, камерал
репетициялар болот да. Андан кийин ошо 3 күн негизи 3 күнүнө тартмакпыз, эки жолдун 6 материал болмок, ошондон бирөөсүн тандамак да. Анан биз өзүнчө голос берип алганбыз, могу жакшы болдуму, алат 5ти, жок 4-түнчү тартылган алат деп ошентип алганбыз. Эч бирөөсүн албай 7-син алды. 4-түнчү күнү дагы бирөөнү тартабыз деп калды. Ошону алышты. Андан кийин эң кызыктуу дагы бир окуя болду ал жерде. Ал жерде ошо идиш жууганда ойногон бала бар, наркотика муну менен келип алектенген бала бар болчу. Ошонун 7-күнү, 4-күнү 7-чи планды тартабыз деп калышты да. Ошондо анын башка жерде съемкасы болуп, аны Атмена кылбай койду. Андан кийин анын ордуна бир күндүн ичинде башка актер келип, кечке көрүп отуруп, ошо биздин бүт тарткан пландарыбыз, бүт сахналарды жаттап отуруп, ошентип 4-күнү кирген да жаңы. Анан баардыгыбыз тең. Бир нерсе, кичинекей нерсе өзгөрсө, сен баардыгы мем болуп баштайт. Могу жерде кандай эле монткен, бирде ошибка кылбашыбыз керек, жакшылап тартышыбыз керек, жакшылап ойношубуз керек, мындай, эми жаңы болду, кандай болду деп мындай. Биздин ошо эмоцияларыбыз көтөрүлгөн мезгили болду. Баардыгыбыз тең супер контролдо болдук, баардык нерсени контролировать этип, бирде ошибка кетирбеш үчүн. Андан кийин тиги баланын жоопкерчилиги абдан чоң болду. Анткени биз уже жаттап бүт нерсени бүткөнбүз. Ал деген баардыгыбыз менен ошо оюн сахналарын жатташ керек болчу. Камерада отуруп жаттады. Анан ошо эң жакшы болуп ошол тандалды да. 7-чи тартылганбыз 4-күндө. 7-чи план тартылды. Мындай азыр көрүүчүлөргө мен отуруп 7-чи план 4-күндө не деп эле жатат депчи. Сөзсүз түрдө баягы Netflixтен көргөндөр өзүнүн баасын берет болуш керек. Дал ушул Умами Диснейде. Кечиресиздер, Диснейде ооба. Баягы качкан долбоорлор аябай эле көп экен. Кафам карышып атат десе болот, баягы баш айланып. Анан дал ушул суроо бергим келип турат. Биздин азыркы жаш актерлордун дагы эл аралык аренага, эл аралык деңгээлге чыга турган мүмкүнчүлүгү барбы? Бар, албетте бар. Мүмкүнчүлүгү болсо, кандай бир мүнөзгө ээ болуш керек, эмнелерди, кандай принциптерди карманыш керек? Негизинен типаж маанилүү. Дүйнөлүк арена, мисалы үчүн башка өлкөдө уланып кетиш үчүн мага деле келип, мындай кыздар, балдар келип, тартылгым келет, Турцияда тартылгым келет деп. Бирок деген ошого типажга байланыштуу проекттер болуш керек. Алар ар дайым эле чыга берет. Мисалы үчүн меники азыр Туркияга типажым туура келсе, дал келсе дагы, менин тилиме байланыштуу мен турчанкалардай болуп, түрк кыздарындай болуп ойнона албайм. Ошонун үстүнөн иштешим керек. Бул менин ошо менеджерим экөөбүздүн ортобуздагы көйгөй. Мисалы кыргыз кыздары или кыргыз балдары келип тарыхый сериалдарда каскадер болуп иштеп жатышат. Бирок мисалы Гай Ричинин проектине дал келбей калды өңү түзүү. Отбор болуп атканда балдар барышты, өңү түзүү дал келбей калды. Же болбосо башка, же болбосо ошо тарыхый тасмада бир роль болуш керек, мындай Кыргызстан тараптан келген бир роль болсо, ошондо чыгып кете алат. Жалпысынан эле дүйнөлүк аренага чыгыш үчүн биздин кыргыз фильмдери дүйнөлүк аренага чыгыш керек. Кыргыз фильмдер дүйнөлүк прокаттарга чыга башташ керек. Ошондо андан кийин актерлордун дагы чыгышы кичине оңоюраак болот деп ойлойм. Бирок аны күтүп да отура бербеш керек, өзүңдүн үстүңөн иштешиң керек. Ошол эле мисалы дүйнөлүк платформаларда Википедия или Google'да өзүң жөнүндө информацияларды, ойногон фильмдерин жөнүндө, нерселер жөнүндө жазышың керек, билдиришиң керек. Анткени ар бир өлкөдө болуп калышы мүмкүн, сендей типажды издеген режиссер болушу мүмкүн. Сеникиндегидей даныларды издеген режиссер болушу мүмкүн. Ошол үчүн өзүң жөнүндө таанытып турушуң керек. Анан дагы ар тараптуу өнүгүш керек. Ошо актерлордун эң башкы нерсеси кастингтерге катышыш керек. Анткени ар бир кастингден коркушуң мүмкүн, ар бир нерседен бул нормалдуу бир нерсе. Мындай коркпой эле өзүңдүн аракеттенип кылып көрүш керек. Бүт нерсени негизи кылып көрүш керек да, мындай барып. Бул жакта кастинг болот, ал жакта өзүңдү көрүшүң керек. Жаңы нерсе мындай окчулукпу же билбейм, бийдин жаңы түрүбү, ошол эле сүрөт тартуубу, анын баардыгы сага бирдей болбосо, бирдей жардам берип кетет, мындай
өзүңө мындай кандай десем фундамент куруп алышың керек. Ар бир нерсени кичинеден үйрөнүп алсаң да кийин роль келгенде сага оңой болот ошо ролду чыгарыш үчүн. Анткени сен аны жасап көргөнсүң же мунун көргөнсүң, сүрөтчү менен сүйлөшүп көргөнсүң, изилденүүңө дагы жеңил болот да. Ошону айтып кетем актерлорго. Абдан жакшы. Мен дал ушул берүүнүн келген конокторунун дээрлик көпчүлүгүнө ушул суроону берем. Дал ушул Изабелланы Изабелла кылып турган сиздин кайсы 3 сапатыңыз бар? Дал ушул сапаттарыңыз жок болсо, азыркы Изабелла болбойт болчусуз деп ойлонуп көрүңүз. Аракеттенүү. Аракетчил Изабелла. Изилденген. Абдан көп окшойт, Азыр. Мындай коркуунун үстүнөн кеткен десем болот. Коркунуч менен күрөшкөн, Күрөшкөн деп айта албайм, бирок ошо коркуунун üzerine деп коет го түркчө. Үстүнөн багы иш алып барат. Коркуу менен кандайсың, жакшысыңбы деп оны сүйлөшүп. Баарын коркуп атасың деп. Бет келишкен, бет келген десек тууралап экен. Андан соң дал ушул бизге бөлүнгөн да убакыт соңго келип жетип калыптыр. Сизге эркин микрофонуңузду суналы, балким мен бербей алган суроолор болсо, же сиз айтканга жетишпей калган болсоңуз, дал ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай колдонуп калсаңыз болот. Негизинен рахмат. Мени ошо экинчи жолу фестивалга, Креатив дүйнө фестивалына чакырып калышты, спикер катары. Мурунку жылда Бишкек фильм фестивалына чакырышкан. Бул мен үчүн ошо организаторларына да чоң рахмат айтам, кыргыз элиме чоң рахмат айтам, анткени башка өлкөдө жүрүп, ошентип аракеттенип жүрүп, анан ушул нерсеңди баалаганда абдан сүйүнүп, дагы жаңы нерселерди, дагы башка нерселерге умтулат экенсиң. Ошол менен эле албетте мен ата-энеме, ага-эжелериме, университетте, школдо ошо бардык билим берген, үйрөткөн, жол көрсөткөн адамдарга, жакындарыма, досторума чоң рахматымды айтам. Ошолор бар болгон үчүн дагы ошо Изабелланын 4-чү сабаты дагы бар. Ошо ата-энем, алардын колдоосу, жакындарымдын колдоосу бар болгон үчүн дагы ошо мен бармын. 3 сапат деди, бул 4-чүсү болсун. Анан дагы чыгармачылык менен алектенген уулдарыңыз, балдарыңыз болсо, колдоо көрсөтүңүздөр деп айтмакчы элем. Албетте чыгармачылык жолунун башында кыйналышы мүмкүн, кандайдыр бир финансы жактан же башка жактан да кыйналышы мүмкүн, бирок эгер ошол нерсени сүйүп жазып атса, колдоо көрсөтсөңүздөр, ал дагы көп нерселерди, дагы жакшы нерселерди жазап, бактылуулук тартуулайт деп ойлойм. Баарыңызга рахмат. Сизге да тең ыраазычылык билдиребиз. Дал ушул бир гана Түркиянын сериалдарында эмес, дүйнөлүк сериалдарда, кинолордо дагы роль жаратып жүрө беришиңизге тилектешпиз. Чыгармачылык эргүү, ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу көрөрмандар, сиздер Манас телеканалынын автопортрет программасына күбө болдуңуздар. Бүгүнкү программабыздын коногу түрк сериалдарынын жана кинолорунун оюнчусу, театр жана кино актрисасы, каскадер Изабелла Музурбаева менен маек курдук. Аны мен Элдер Асылбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.